Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Сиздей билгендей, Кыргызстанда палестиналык студенттер бар. Алардын кырдалы азыр оңой эмес. Анткени октябрдан баштап ата-энеси менен байланыш жок, же ата-энеси Газа тилекесинде беженец болуп, үйлөрүн таштап, үйлөрү бузулуп, азыр биздин жардамыбызга муктаж болуп турушат. 3 айдан бери биздин фондубуз, биздин коомдогу активдүү эже сиңдилер менен, байкелер менен баарыбыз биригип жардам берип келе жатабыз. Мына бүгүн дагы акчалай, азык-түлүк менен жана башка нерселер менен жардам бердик. Анткени баары студенттер квартираларда жашашат. Келиңиздер, жардам кол сунуп, ушул студенттерге жардам берели. Анткени алар моралдык дагы колдоого дагы муктаж болуп турат да. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, биргеликте дагы көп сооп иштерге ээ болобуз. Бүгін Умма журналы уюштурган палестиналык студенттерге арналган иш-чарага катышып отурабыз. Бул иш-чаранын негизги максаты, өзүңүздөр билесиздер, мына ошол Палестина элинде жашап жаткан жана биздин Кыргызстанда окуган студенттерге ар тараптан колдоо, жардам көрсөтүү максатында уюштурулган ушул иш-чарага катышып атабыз. Негизги бул иш-чаранын максаты ошол палестиналык студенттер, ата-энелери ошо Палестинада жашайт, а ушул студенттер Кыргызстанда окуган студенттерге ар тараптуу жардам көрсөтүү экен. Биз дагы бир аз болсо да салым кошуп, бардык кыргызстандыктарды эне катары, аял катары, жалпы палестиналык студенттерге, жалпы Палестина элине кайдыгер карабай, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келишинче акча каражатынан болобу, тамак аш жагынан болобу, же да кандай болот, жардамыңыздарды берет деп чакырып кетет элем. Жана ишенем, баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.